Акыркы учурда эхнококоз оорусунан жабыркагандар арбын катталууда. Бул ооруну жуктуруп алган эң көп учур март айында Ысыкөл районунун Темир айылында катталган. Медиктердин текшерүүсүнөн өткөн 2 мектептин окуучуларынын арасынан бир нече окуучудан бул оорунун белгилери аныкталган. Андан бери тиешелүү адистер эхнококоз оорусун алдын алуу багытында тиешелүү кадамдарды жасап жатышат. Эхнококоз оорусунан санитардык эрежелерди кармануу менен гана сактана аларыбызды да белгилешүүдө. Дарыгерлер колду бат-бат самындап жууп, жашылча жемишти сөзсүз түрдө таза жууп жеш керектигин айтып, оорудан сактануунун бир нече жолдорун аташууда. Эхнококоздон эмне кылып сактаныш керек? Биринчиден бул гигиена. Гигиена рук и мытья овощей, фруктов. Бул деген кандай жугат? Ит мышыктан жугат. Ошон үчүн жанакы айыл өкмөттүүлөр менен, ветуправлениялар менен ай сайын делимитизация боюнча сабак иттерге дары берип турат. Алар ошо дарыны бергенден кийин анын өзүнүн эрежеси бар. Андан 3 күн кармаш керек, байланып туруш керек. Заңнангандан кийин ошону өртөш керек. Өртөп туруп, анан көмүш керек. Бул деген абдан жогорку температурада жумуртка өлөт. Минус 60-ка чейин жашай берет. Кыргызстан малдуу өлкө. Көп учурларда адамдар эхнококозду өздөрү жайылтып алууга түрткү болушат. Лаңдаган малдын ичетин итке берип коюшат. Ошондон эхнококоз итке жугуп, андан адамга жугат. Адистердин айтымында ар бир жарым жыл сайын медициналык кароодон өтүп турушу зарыл. УЗИден өтүп, кандын анализин тапшыруу керек. Эгерде эхнококоз аныкталса, дарыгер аны киста деп айтып, мындан ары текшерүүгө жөнөтөт. Муну менен катар башка инструменталдык текшерүүлөрдүн негизинде аныкталат. Анализди алынып келгенден кийин ушу микроскоптон карайбыз. Бүт баарын аныкталгандан кийин ошо результат беребиз. Ошо результаттын негизинде анан кайра ошол дарылана турган врачтарга результатын беребиз. Анализди өздөрү алып кетет да, анан врачтар дал ошо өздөрүнүн назначенияларын берип изилдешет. Ысыкөл район аралык оорулардын алдын алуу жана санитардык эпидемиологиялык абалды көзөмөлдөө борбору эхнококоздун алдын алууга байланышкан маселелерди камтыган бир канча иш-чараларды, талкууларды өткөрүшүүдө. Ар бир иш-чарада иттерди паспортизациялоо, учетко алуу, делимитациялоо эрежелерин көтөрүп жатышат. Адистер ар бир айыл өкмөтүндө бекери чуңкуру жасалып жана крематорийлерди куруу талабы менен да кайрылышууда. Анткени өлгөн малдын, атылган иттердин өлүктөрү туура талапка ылайык көмүлүп, өрттөө менен бир катар оорулардын, анын ичинен эхнококоздун алдын алууга болоорун белгилеп жатышат. Айсел Тилек кызы, Асылбек Касенов, Атайын кабарлар топтому үчүн Ысыкөл районунан.